Hurmattуу бүгүнкү ачык эшик күндөрүнүн катышуучулары, орто кесиптик билим берүү мекемелеринин окуучулары, студенттер, бүтүрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Биринчи кезекте ушул бүгүнкү онлайн ачык эшиктер күнүнүн катышуучуларына мен жалпы Ош технологиялык университетинин жалпы жамааттын атынан, жеке өзүмдүн атынан салам жолдоп, сіздерге барыңыздарга ден соолук, ишиңиздерде ийгилик алып кетүүгө уруксат этиңиздер. Эми бүгүнкү күн өзүңүздөр билгендей ачык эшиктер күнү болуп аткандан кийин албетте бул жерде сөзсүз түрдө кесип жөнүндө сөз болмокчу, кесип тандоо жөнүндө сөз болмокчу. Ошондуктан биринчи кезекте мына бул жерде мектептин бүтүрүүчүлөрү да катышуучу болуп отурушат. Ошол мектептин бүтүрүүчүлөрүнө, 9 класс бүтүп аткан окуучуларга, 11 класс бүтүп аткан окуучуларды биз ушул мектепти ийгиликтүү аяктаган менен куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Албетте алдыда бир чоң сыноо турат. Бул сыноо сиздерди алдыңыздарда кесип тандоо маселеси турат. Өзү негизи элде айтылат, ар бир кесип ардактуу деп. Кесиптердин саны көп, түрү көп. Бирок ар бир адамдын өзүнүн тандоосу бар. Ошол тандоо боюнча менимче келечекте алдыда кесип тандайсыздар барыңыздар. Ал эми окуу жайлардын ар бир окуу жайда ошол кесипке үйрөтүүгө, ошо заманбап адис даярдоого толук шарттары бар. Бирок кесип тандоо сиздердин өзүңүздөрдүн эркиңерге калат. Кесип тандоодо албетте сөзсүз түрдө ошол кесиптин келечегин карап тыгыз байланыштуу экономиканын өнүгүшү менимче биринчи кезекте ошол өндүрүшкө Не катып калды? ошол техникаларды башкарыш үчүн ошол технологияларды үйрөнүш керек. Биздин окуу жай ошол техникалык, технологиялык багыттагы адистерди даярдайт да. Ош технологиялык университети негизинен башталышы 1963 жылга байланыштуу ошого тиешелүү. Ал быйылкы жылы биздин окуу жайга 57 жыл болуп атат. Университетте 4 институт бар. Университет жөнүндө маалымат берсек, университет составында 4 институт, 7 факультет, 1 колледж, анан лицейибиз да бар. Биздин университетте ушу билим берүүнүн бүт бардык тепкичтери бар. Мисалы үчүн орто билим берүү, биздин лицейде орто билим берүү боюнча окуучулар окушат. Орто кесиптик билим берүү, мен жогоруда айткандай кесиптик колледжибиз бар. Орто кесиптик билим берүүнү ошол жерден ишке ашырабыз. Бакалавриат бар биздин университетте. Анан анча-мынча университеттерде болбошу мүмкүн, биздин университетте магистратура дагы бар. Ондон ашык 15 чакты багыт боюнча биз ушу магистратурада дагы магистрлерди даярдайбыз. Ошол эле убакта аспирантура, докторантура дагы биздин университетте өз ишин алып барат. Урматтуу бүгүнкү ачык эшиктин катышуучулары, биздин университеттин негизги багыты ошол өндүрүшкө заманбап адистер даярдоо. Алдыңкы окуу жайларынын катарында болуп
бұл бағытта біз баратабыз. Анан эми заманбап адис даярдоо үчүн кандай шарттар керек? Биринчи, жогорку деңгээлдеги профессорлук окутуучулук курам. Биздин университетте бул окутуучулук курам бар. 15 илимдин доктору, 100дөн ашуун илимдин кандидаты эмгектенишет. Ошол мугалимдер сиздерге алдыңкы технологиялар менен материалдык техникалык база жетиштүү биздин университетте. Ошол окуу жайлар баардыгы өзүнүн ишмердүүлүгүн алып баруу үчүн аккредитациядан өтүшөт. Биздин университет көпчүлүк багыттар боюнча улуттук аккредитациядан өтүп жатышат. Ошондой эле бир нече багыттар боюнча университет эл аралык аккредитациядан дагы өткөн. Анан эми мен айтайын дегеним, муну заманбап адисти даярдаш үчүн биринчи кезекте ошо окуу процессин уюштуруу жогорку деңгээлде жүрүш керек. Азыркы санариптештирүү мезгилинде ошо алдыңкы санарит технологияларын колдонуу менен уюштурулат. Илим багыты дагы мен жогоруда айткандай 15 илимдин доктору, анан 100дөн ашуун илим кандидаттары ошол түрдүү лабораторияларда өзүнүн илимий изилдөө иштерин жүргүзүшөт. Университетте эл аралык байланыштар дагы жакшы жолго коюлган. Себеби дегенде азыркы глобалдаштыруу мезгилинде эл аралык байланыштар өтө чоң мааниге ээ. Ошондуктан университет бир топ чет элдик окуу жайлар менен байланышы бар. Европадагы, Америкадагы, Азиядагы, башка континенттердеги жогорку окуу жайлар менен байланышы бар. Университеттин 100дөн ашык жогорку окуу жайлар менен азыркы убакта түзүлгөн. Ошолор менен окуу процессин уюштурууга, илимий иштерди жүргүзүүдө биз иш алып барабыз. Анан эми бул эл аралык байланыштар бир гана ошо илим изилдөө же болбосо окуу процессин жүргүзүүдө эмес, албетте баягы бизде окуп аткан студенттерди мобилдүүлүгүн уюштуруу боюнча дагы эл аралык байланыштар өтө чоң мааниге ээ. Биздин университетте ошондуктан ошол эл аралык байланыштарды жетиштүү деңгээлде уюштуруу үчүн биринчи кезекте биринчи талап тилди билүү талабы да. Ошондуктан биздин университетте бул багыт боюнча университетте 5 борбор ишин алып барат. Мамлекеттик тил борбору, славян борбору, Кытай тил борбору, Америкалык ресурстук борбору, Корея тил борбору. Мен бул ушул борборлордун ичинен өзгөчө мына Корея тил борборун дагы белгилеп коюуга уруксат этиңиздер. Себеби дегенде Корея тил борбору Кыргызстандагы эң алдыңкы, Кыргызстанда эмес, дүйнөдөгү эң алдыңкы борборлордон деп айтсам мен жаңылышпаймын. Себеби дегенде тил боюнча, Корея тили боюнча көпчүлүк конкурстарда биздин ошол борбордун окуучулары, ошол борбордун окуучулары алдыңкы орундарга татыктуу болуп жатышат. Биздин университеттин ошол борбордун жогорку окуу жайларында бюджеттик негизде биздин адистер боюнча азыр билим алып жатышат. Жыл сайын ошол Түштүк Кореяга биз өзүбүздүн ушул борбордун бүтүрүүчүлөрүн бюджеттик негизде билим алууга жөнөтүп турабыз. Ошондой эле эл аралык бизде долбоорлор дагы иш алып барат. Мисалы үчүн ЖЭЗ, Промондун алкагында азыр эл аралык долбоорубуз бар. Мындан башка бир топ долбоорлор ишке ашырып туралат. Бул жерде албетте бул долбоорлорго мугалимдер, анан кийин студенттер дагы кеңирип тартылат жумушка. Анан эми ошондуктан урматтуу бүгүнкү онлайн ачык эшиктер күнүнүн катышуучулары, баарыңыздарга мен айтат элем, ушул эгерде келечекте жакшы адис болом, ушул мамлекеттин керегине жарай турган экономикасынын өнүгүшүнө өзүнүн салымын кошо турган адис болом десеңиздер, биздин Ош технологиялык университетке тапшырсаңыздар, мен ойлойм жаңылышпайсыздар. Биздин университетте мен жогоруда айткандай бүт шарттар бар. Сиздерден заманба жакшы адис даярдаганга биздин профессорлук окуучу жамаат даяр. Колдон келген аракетибизди жасайбыз. Мен ойлойм, бүгүн ошол онлайн ачык эшиктер күнүнө катышкан бир топ катышуучулар ошол Ош технологиялар университетин тандайт деген ишеничтемин.
Barınızdарға sözüm dayağında den soğulup, işinizlerde iyilik, aldıda жақсы күндерді қалаймын. Рахмат. Рахмат Абдулгамач. Құрметті колледждің бітірушілері, орта мектептің бітірушілері, ата-аналар, барыңыздарға белгілі биылғы пандемияға байланысты, пандемия шартына байланысты, биылғы оқу жылына, жоғарғы оқу жылына қабылданған biraz өзгерулер менен жүргізіліп жатат. Бұлардың барлығын қабыл шарттары менен өзгерулер бойынша кеңінен сіздерге маалымат беру үшін Қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы, техник кандидаты Илья Зермеков сөз берсек. Рахмат. Оқу жайлардан жана мектеп бүтүрүүчүлөрү, ар бир орто кесиптик окуу жайлардын жана мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн негизги максаты болуп, кандай кесиптин ээси болуу, кесип тандоо жана мүмкүнчүлүгү алдында турушат. Технологиянын өнүккөн заманында билим алып жаткан улан кыздарга маалымат алуу буга кеңири болгон учурда дагы ички туюм менен өзүнүн эмнеге жөндөмдүү экенин ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, кесипти туура тандап алуу, ата-энелердин тажрыйбалуу адистердин кеңештери зарыл болуп отурат. Ошол себептен мен сиздерде Ош технологиялык университетинин тапшырууну сунуштап кетет элем. Быйылкы 2020-2021 жаңа окуу жылына абитуриенттерди кабыл алуу маалыматтарына белгилүү болгондой жана өзүңүздөрдүн жогоруда аталгандай карантинге байланыштуу жаңа тийиштүү жоболор менен жана эрежелер менен өтө күтүлүүдө. Сиздер биздин Оштунун сайтына кирип көрсөңүздөр, ал жерде Ошту KG сайтында абитуриент 2020 бөлүмү ачылган. Ал жерде биздин университет жөнүндө толук маалыматтар жайгаштырылган. Слайд көрсөтөбүз. Жана ошондой эле илим берүү жана илим министрлиги тарабынан быйылкы жаңа окуу жылына абитуриенттерди кабыл алуу үчүн бир нече жоболор иштелип чыкты. Жана ошондой эле гранттык орундарга абитуриенттерди кабыл алуу мурдага караганда бир кандай бир өзгөчөлүктөргө ээ. Сиздер ошол ар бир абитуриент мурдагыдай жогорку окуу жайларга келбестен эле ошол жогоруда көрсөтүлгөн edu.gov.kg электрондук сайтына кирип, ушул катталуу мүмкүнчүлүктөргө ээ болосуздар. Ошол төмөндөгү ушул көрсөтүлгөн сайтка кирсеңиздер, ошол өзүнчө бир неме бет ачылат. Кийинки слайд. Ошол жерге ар бир абитуриент биринчиден кирип ошол катталуудан өтүш керек. Катталуудан өткөндөн кийин ар бир абитуриентке өзүнчө логин жана пароль берилет. Ошол логин пароль менен ошол жеке кабинетке кирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуздар. Ошол жеке кабинетке кирүү менен ал жердеги бардык Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын университеттеринин адистиктери жөнүндө маалыматтар берилет. Ошол жерге кайсыл адистиктерди тандаган болсоңуздар, ошол адистиктерге өзүңүздөрдүн талондоруңуздарды, сертификаттарыңыздардын номерун киргизип, ошол жерден каттоодон өтүү мүмкүнчүлүктөргө ээ болосуздар. Бул жерде ошол логин пароль менен кирүү мүмкүнчүлүгүгө ээ болосуздар. Кийинкиси. Эң маанилүүсү ошол каттоодун убагында өз убагында өтүү керек. Каттоо негизги балл косого балдан жогорку болгон талапкерлер үчүн жүргүзүлөт. Сунуштан кийин тандалган университетте окууну каалаганыңызды ырасташыңыз керек. Университетке кабыл алуу талап кылган документтердин тизмеси көрсөтүлгөн. Бул жерде негизги паспорт, туулган жөнүндө куәлик, орто кесиптик билим жөнүндө сертификат, аттестат же диплом.
жана жалпы республикалык тесттин сертификаты. Кийинкиси. Бул жерде ошол 2020-2021 окуу жылына жогорку окуу жайларга талапкерлерди тандоо турунун даталары көрсөтүлгөн. Ушул даталардан кеч калбай, ушул өз убагында кирип, катталышыңыздар керек. Ал эми биздин Ош технологиялык университетине тапшыруу үчүн төмөндөгү сайтка кирип, катталууңуз керек. Бул жерден биринчи абитуриент 2020 өзүнчө бөлүм ачылган. Ал жерде биздин университет жөнүндөгү факультеттер жана адистиктер жөнүндө толук маалыматтар көрсөтүлгөн. Бардык контракттын суммасы жана кайсыл профилдеги адистиктер окутуу боюнча жүргүзүлөт, ошол жөнүндө терең маалыматтар жайгаштырылган. Ошол жерден көрсөңүз таанышсаңыздар болот. Ал эми кийинкиси ошол абитуриенттерди онлайн түрүндө каттоо бөлүмү бар. Ошол жерге кирсеңиздер, ал жерде биздин ошол бөлүмгө кирип, ошол ар бир абитуриент ошол каттоодон өтүү керек. Каттоону башталганда ошол төмөндө көрсөтүлгөн бөлүктөрдү силер ар бир толтуруп, кайсыл факультет боюнча тандадыңыз, кайсыл адистиктерди тандадыңыз, ошол адистиктердин төмөндөгү бөлүктөрдүн баардыгын толук толтурушуңуз керек. Ошол толтурулган натыйжасында сиздер биздин ошол университетке толук катталып, университетке тапшыруу мүмкүнчүлүккө ээ болосуздар. Ошол окууга тапшыруу жаңы жоболор ушулар болуп эсептелинет. Кийинки суроо жооптор багына келгенде чоң рахмат. Урматтуу урматтуу колледждин бүтүрүүчүлөрү, ата-энелер, эгерде суроолор болсо камдап туруңуздар. Биз ушул онлайн чыгыш күнүнүн ушу суроолорго жооп берүү үчүн сиздерге убакыт мүмкүнчүлүк беребиз. Азыр болсо ушул жерге бардык окуу жайыбыздагы факультеттин жетекчилери, декандары чакыртылган. Факультеттер боюнча андагы дайрыктагы адистер боюнча кыскачараак маалыматтарды берүү үчүн биринчи сөздү кибернетика жана маалымат технология факультетинин деканы профессор Шайын Мырзаевич Сагаматовго кезек берсек. Урматтуу коллегалар, достор, саламатсыздарбы? Биздин маалымат жана кибернетика жана маалымат технологиялары факультетибизге кош келиңиздер деп айта алабыз. Биздин факультеттер 4 кафедра бар. Алардын тармактарынын ичинде бардыгын биригип адистиктерибиз менен 8 адистиктер биз быйылкы окуу жылга кабыл алабыз. Кудай кааласа, бизде мынау өз эле факультет айтып отургандай айт адистиктерди профессионалдын уровньде биз даярдайбыз. Силер билесиздер, биринчи тармактын кофтасы адистиги боюнча биз 95-жылдары айт адистерди чыгарып жатабыз. Бул жерде бизде 20 бюджет каралган. Кудай кааласа, бул жакка тапшырсаңыздар да болот. Санарип турмуш, санарип мындай өкмөттүн чечими менен бизге бюджет орундар жакшы бөлүнгөн. Кудай кааласа, азыр сизге перечислеп айтып беребиз. Бул жерде кофтасы адистигинде сиздер бардык программалардын түрлөрүн, Java, Delphi, бардыгы жана Python формаларында бардыгы иностранный түрдө бардыгын толук камтып өтөбүз. Бул мен айтып өткөндөй бул Bu derdi okşadı bize. Кадрын içinde bir adistimiz var. Bu informasyonda безопасность, bu коопсуздук. Бул жерде дагы 15 бюджетибиz каралган. Кудай кааласа, бул жерде адистик жанагы небе тармактарында мына кооптуу турмуш тараптарда
программист тараптарында бардығында иштей алса болот. Экинчи биздин кафедрабыз бул байланыш тармактары. Булар бизде как сеть, связь, система коммуникации дейт, бул телеком, связь тармагында. Бул жерде бизде 15 бюджет каралган, 15 бюджет каралган. Буга да тапшырып, мына телеком адистигинде, связист адистигинде билим алсаңыздар болот. Üçüncü tarmaqlarımız bu informasiyon teknologiyalar jana başqarуу kafedrası, bu жерде маалымат системалары жана технологиялар жана экономика багытында дагы биз IT специалисттерди даярдайбыз. Бул чисто программисттер, банктарда иштей турган программисттер, ал жердеги структурный программисттер, системный программисттердин баардыгы ушул жерде даярдалат. Бул жерде 20 бюджет каралган, Кудай кааласа бул жакка тапшырып өтсөңүздөр болот. Ал баардык системалар коюлган. Анан кийин бизде 4-чү адистигибизде кафедрабыз компьютерный лингвистика. Бул жерде лингвистика тармактарында IT тармактагы котормочу, техникалык котормочуларга биз басым жасалат. Бул жерде 4 тилде одновременно алып кетет. 4 тилде бул корей тили, кытай тили, англис тили багыттарында бизде балдарды даярдалат. Бул жерде айтып кете турган болсок, бул жерде дагы 15 бюджетибиз каралган. Буга да тапшырсаңыздар болот. Бул технический переводчиктер бардыгы. Компьютерный базадан иштегендер. Анан кийин сиздер дагы бүтүрөттөр, урматтуу достор, чакырабыз. Биздин факультеттик тармактарда 2 направление, 3 направление бар. Бул жерде жанагы обмен студенттер программа боюнча биздики Европа тармагында бул жерде азыр башта 20 балабыз окуп келди. Но пандемиядан кийин азыр дагы биз пландаштырганбыз 15 бала. Бул Европадын Англия, Германия, Франция тармагында бизде өтө чоң гранттар бар. Ал жерде окуп, балдар Америкага келип атышат. Экинчи направлениябыз бул Азия тармактары, бул Кытай менен Корея. Ал жерде уже 27 балабыз окуп келген. Ал жерде планировать эткенибиз, но пандемиядан кийин биз почти 30га жакын планировать этебиз. Кудай буйрса. Анан кийин 3-чү направлениябыз бул орустардын направлениясы, мына Россиянын направлениясында. Агайыбыз айтып өткөндөй бизде почти 200ге жакын договорлорубуз бар. Неме вуздар менен, российский вуздар менен. Ал жерге дагы барып, обмен студенттерге бизге толук шарттар түзүлгөн. Ошого сиздерди биз чакырат элек, мына бюджет орундарга өзүңүздөр карап, тандап келсеңиздер болот. Мына өзүңүздөр билип турасыздар, мындай пандемиядан өткөндөн кийин көрүп атабыз, 90% IT специалисттер болду. 90%. Ошон үчүн тандаганда дагы өзүңүзгө иштей турган, өзүңүздүн жөндөгүңүзгө карап тапшырсаңыздар, бул сиздерге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат, Шайбыз Айч. Кийинки кезекте архитектура жана курулуш факультетинин деканы профессор Мусалов Мушанов. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү Ош технологиялык университетинин ачык эшик күндөрүнүн катышуучулары. Биринчиден биздин университетке, ошондой эле университеттин ичиндеги архитектура жана курулуш факультетине кош келиңиздер. Биздин факультет Кыргызстандын түштүгүндөгү куруучуларды, башкача айтканда инженерлерди, архитекторлорду, дизайнерлерди, ошондой эле геодезисттерди даярдаган жападан жалгыз факультет болуп эсептелинет. Бүгүнкү күндө биздин факультетте төмөнкүдөгү адистиктер, ошондой эле багыттар боюнча адистер даярдалат. Бул эң негизги багытыбыз бул курулуш багыты даярдалат. Анын ичинде өнөр жай жана атомдук курулуш профили, имараттарды долбоорлоо, ошондой эле автоунаа жолдор жана аэродромдорду куруу профилдери даярдалат. Андан сырткары архитектура багыты боюнча биз архитекторлорду даярдайбыз. Архитектуралык чөйрөнүн дизайны боюнча, багыты боюнча бул жерде дизайнерлер даярдалат. Ошондой эле жогорку квалификациялуу инженер геодезисттерди биз колдонмой геодезия адистигинде даярдайбыз. Андан сырткары темир жолдордун, көпүрөлөрдүн жана унаа тоннелдеринин курулуш адистиктер биздин факультетте даярдалат. Негизинен биздин факультет Ош технологиялык университети ачылгандан баштап, башкача айтканда 1960 жылдан баштап өзүнүн ишмердүүлүгүн алып келе жатат. Бүгүнкү күндө 5000ден ашык бүтүрүүчүбүз биздин өлкөбүздүн ар кайсы тармактарында эмгектенип жатышат.
бұл құрылыш бағыты бойынша бізден өткен өтірушілер құрылыш бағытының барлық тармақтарында басқаша айта тұрған болсақ, бұл имараттарды, құрылмаларды долборлау тармақтарында, аны құру тармақтарында, аны жасалғаларын тармақтарында, ошондой эле пайдалану тармақтарында, айтқанда құрылыштың барлық тармақтарында еңбектенсе болады. Айтып кете тұрғаным, біздің факультет негізінен Россия Федерациясының жоғарғы оқу жайларымен тығыз байланысты алып барады. Студенттердің мобильділігі бойынша негізінен біз Россия Федерациясының жоғарғы оқу жайларынан студенттер келіп бізде білім алады. Ошол мезгилде біз студенттер ошол Россия Федерациясының жоғарғы оқу жайларында барып білім алып келишет. Негізінен айтып кете тұрған ушул дагы бир нерсени кошуп кетейин. Бул архитектура жана ошондой архитектуралык чөйрөнүн дизайны багыттары боюнча биз күндүзгү гана окуу бөлүмүнө студенттерди кабыл алабыз. Окуу мөөнөтү өзүңүздөргө белгилүү болгондой 5 жыл негизинен биздин факультет боюнча жалпы маалымат ушул. Анда эмесе урматтуу бүтүрүүчүлөр, мектептин бүтүрүүчүлөрү, урматтуу орто кесиптик окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрү, Ош технологиялык университетинин архитектура жана курулуш факультетине hoş geldinizler. Sizler için bizim eşik daima açık. Kolunuzdan gelgen yardımını verin. Kvalifikasyonlu hadisleri dayanlarına hareket kılıyoruz. Rahmat bugün programımızdan için. Çok rahmat. Keyinki кезекте Tabiiy Teknik Fakültesi'nin dekanı Profesör Aydınkan Azmıcan'ı sanırsak. Salamatlar, hurmatlı bütürücüler, janateliler, Tabiiy Teknik Fakültesi'ne hoş geldinizler. Tabiiy Teknik Fakültet, Oş Teknologiялык Üniversitesi'ndeki algaçkı jana çoğ fakültetlerin katarında bizden fakültette doktoru 20'den aşık ilimli kandidatları emeklenişet. 5 katedra Karay kuramında birinci informatika katedrası jalpı bilim berүүчү jana бүтүрүүчү katedra bolup eseplenет. İnformatika, koldanma informatika adistигин daярдайт. Бул жерде бакалавр, магистратура жана сырткы bölüm boyunca dagы bilim berебиz. Окуу мөөнөтү күндүзгү бөлүмдө 4 жыл, сырткы бөлүмдө 5 жыл, магистратурабыз 2 жыл. Мына жогоруда айтылгандай бул адистикке бюджеттик орундар жылыга бөлүнүп жүрөт. Быйыл дагы договорлор толтуруп суралган бюджеттик орундар. Эми биздин факультеттин базасында жаңы компьютерлер менен, оргтехника менен камсыздалган ноутбуктар, интерактивдүү доскалар жана башка. Экинчи кафедрабыз колдонмо математика жана информатика. Бул жерде колдонмо математика жана информатика адистигин чыгарабыз. Бул жерде дагы бизде бакалавр, магистратура жана аспирантура бар. Эми үчүнчү биздин кафедрабыз мына кесипке билим берүүнүн технологиясы кафедрасы. Бул жерде кесипке билим берүүнүн адистиги инженер педагогдорду даярдайбыз. Андан сырткары интерьер жана оборудование деген оятты талап кылынбаган адистик кабыл алынат. Бул жерде дагы мына жогору жактагы колдонмо математика, информатика адистигине жана кесипке окутуу адистиктерине бюджеттик орундар жылыга кабыл алынат жана быйыл дагы суралган. Андан кийинки биздин кафедрабыз бүтүрүүчү кафедра болуп эсептелген физика кафедрасы. Бул жерде машина куруу адистигин былтыры лицензия алып ачылган. Бул жерде дагы бакалавр багытында биз кабыл алабыз студенттерди. Бюджеттик орундар суралган. Кафедранын базасы талапка жооп берет. Андан сырткары биз азыр жаңы курулган машиностроительный завод менен договордорду түзүп, ал жакта дагы материалдык техникалык база, лаборатория уюштурууну заводдун жетекчилиги менен макташып, ошол жерде биздин
bazamız var. Yine buna joğolda aytılgандай bizden Rusya Federasyası, Kazakistan, Özbekistan menen akademiyalik mobilдүүлүккө студенттерибиз барып келип, ал жактан тажрыйба алып, мугалимдерибиз дагы билимин жогорулатууга барып келип, жана ал жактан биз белгилүү профессорлорду чакырып, ошо студенттерди тарбиялоодо чогуу иш алып барабыз, договорлорубуз бар. Биздин факультетке кош келиңиздер, эшик ачык сиздер үчүн. Рахмат Азаматович. Сиздер Азаматович biraz kısa malumatları verelim otamız. Keyinki fakültette Teknologiya jana Жаратылыш пайдалануу факультетинин деканы профессор Дүйшеналы Абдулматович Жолоқұловтар. Саламатсыздар, бүгүнкү Ош технологиялык университетинин ашык күндөрүнүн катышуучулары, бүтүрүүчүлөр, ата-энелер, кесиптештер. Биздин Технология жана жаратылышты пайдалануу факультети университеттин башатын түзгөн, негизин түзгөн факультеттердин бири болуп студент. Учурда университетте жогорку сапаттагы адистерди даярдоо үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Айта кетсем, азыркы учурда факультетте Улуттук илимдер академиянын бир академиги, мамлекеттик сыйлыктын бир лауреаты, 4 доктор, профессорлар, 20-дан ашуун илимдин кандидаттары, доценттер, алдыңкы тажрыйбалуу окутуучулар эмгектенишет. Материалдык техникалык базабыз дагы жетиштүү даражада, жылда аларды жаңылоого окуу жайдын жардамында, ар кандай проекттердин жардамында жаңыланып турат. Айталы өткөн окуу жылында эле 30 миллион сомдон ашык суммага жаңы жабдуулар алып, лабораториялар курулду. Мындан тышкары биздин студенттер ар бул окуу жайларда барып, окуусун улантып, стажировкадан өтүп, практикасын өтүп келүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Айталы Корея менен, Германия менен, Казакстан, Россия жана Кыргызстандын алдыңкы окуу жайлары менен ушундай келишимдер түзүлүп, биздин студенттер өнөмсүз алар менен байланышып, ошол жакта өзүнүн тажрыйбасын жогорулатып келүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Жаратылыш пайдалануу факультетине тапшырууңарды мен сунуш кылат элем. Себеби биздин факультет бул ар кандай экономиканын, жашоо тиричилигинин негизин түзгөн адистерди, негизин түзүүнү камсыз кылган адистерди даярдайт. Адистерди айтсам, мисалы өсүмдүк чийки затынан тамак аш азыктарын өндүрүү жана анын технологиясы, айыл чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүүнүн технологиясы, токой иши жана ландшафттык курулуш, экология жана жаратылышты пайдалануу, дизайн, костюм жана текстиль искусствосу, жеңил өнөр жай буюмдарынын технологиясы, химиялык технология, колдонмо геология, техносфералык коопсуздук деген багыттар боюнча 14төн ашык профилдерди даярдайбыз. Булардын ичинен уникалдуу болуп айталы ошол токой иши, экология, химиялык технология, колдонмо геология, техносфералык коопсуздук деген адистер үчтүк чөнкөмдө бир гана биздин окуу жайда, биздин факультетте даярдалат. Ушул жогоруда аталган адистердин дээрлик көпчүлүгүндө бюджеттик орундар каралган. Ошол бюджеттик орундарга республикалык жалпы тестирлөөнүн натыйжасында тапшырсаңар болот. Дагы бир жолу айтам, биздин окуу жайга келип, биздин окуу жайды тандап, анын ичинен биздин факультетке тапшырган студенттер, бүтүрүүчүлөр жаңылбайт деп ойлоймун. Бул бүгүнкү модалуу болбогон менен түбөлүктүү, эч качан жок болуп кетпей турган, дайыма керек боло турган адистер чыгат бизде. Рахмат. Кийинки кезең энергетика факультетинин деканы профессор Маматов Дмитриевич Токоевский. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү ачылыш күнүнүн катышуучулары, урматтуу орто кесиптик жана мектептин бүтүрүүчүлөрү, Ош технологиялык университет энергетика факультети
Бүгүнкү күндө ошо Кыргызстан түштүгүндөгү бирден бир факультет ушу энергетика тармагындагы адистерди даярдоо боюнча иш алып барууда. Факультет 1993 жылдан баштап бүгүнкүгө чейин ушу адистерди чыгарып келе жатабыз. Факультеттин курамында 3 кафедра иш алып барат. Биздин кафедралар бул электр менен жабдуу кафедрасы, электроэнергетика кафедрасы, ошондой эле электр жабдыктары жана жылуулук энергетикасы кафедрасы. Факультеттин материалдык техникалык базасы бүгүнкү күндүн талабына жооп бере турган заманбап техникалар менен жабдылган. Курамында 18 лабораториялык кабинеттер, электрондук библиотека, окуу полигону, ошондой эле долбоордук, курстук каналар менен жабдылган. Факультеттин студенттери окуу өндүрүштүк практикаларын Кыргызстандын бардык энергетика тармактарында, токтогул кесим каскадтарында, ошондой эле чет мамлекеттерде өткөрүп келген мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Бүгүнкү күндө биздин факультетибиз 12 жогорку окуу жайлары менен академиялар мамилдик боюнча келишимдер түзүп, ушу биздин студенттерибиз ошол окуу жайларга барып 6 ай 1 жыл окуп келүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Урматтуу абитуриенттер, урматтуу орто кесиптик окуу жайдын бүтүрүүчүлөрү, мына жаңы 2020-2021 окуу жылына биздин факультетте 4 багыт боюнча абитуриенттерди кабыл алабыз. Биринчи багытыбыз электроэнергетика, электротехника багыты боюнча 5 профиль, жылуулук энергетикасы багыты боюнча 1 профилда, агроинженерия багыты боюнча 1 профиль, ошондой эле метрология стандартташтыруу жана сертификациялоо багыты боюнча 1 профилде абитуриенттерди кабыл алабыз. Бардык багыттар боюнча бюджеттик меселер каралган. Биздин энергетика факультетинин эшиги сиздер үчүн дайыма ачык. Биз сиздерди күтөбүз. Эгерде ушу энергетика факультетин, ушу энергетика тармагын тандалган болсоңуздар, эч качан жаңылбайсыздар деп ойлойм. Рахмат, кош келдиңиздер. Рахмат, Мамытов Жуматович. Кийинки кезек экономика жана башкаруу факультетинин деканы профессор Аман Жакшевич Артуровтар. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү оштуунун ачык күнүндө катышып отурган колледждин бүтүрүүчүлөрү, ата-энелер, мектептин бүтүрүүчүлөрү. Мен да болсо бир аз өзүмдүн факультет боюнча маалымат берип кетсем, биздин факультет экономика жана башкаруу факультети бул түштүктө экономика адистери боюнча даярдоо үчүн түштүктө биринчи ачылган факультеттердин бири, 30 жылдык тарыхы бар факультет. Факультет азыркы убакта негизинен 8 багыт боюнча адистерди бүтүрөт. Биринчисин аз-маз албалар боюнча да баяндап кетсем, экономика боюнча жана аудит профили боюнча, финансы жана кредит профили боюнча, ишканалардын экономикасы жана башкаруу профили боюнча, банк жана башка банк ишмердүүлүгү боюнча, статистика профилдери боюнча, ошондой эле бизнес информатика багыты боюнча профилдер, электрондук бизнес, каржы банк чөйрөсүндө маалымат, коопсуздук, экономикадагы электрондук башкаруу профили боюнча, логистика багыты боюнча профилдери, каржы банк логистика профили боюнча, ишмердүүлүк логистика профили боюнча, бизнести башкаруу багыты боюнча профилдери, эл аралык бизнес жана долбоорлорду башкаруу профилдери боюнча, аймактануу багыты боюнча профили, аймактануу, социалдык иш багыты боюнча профили, социалдык иш, колдонмо информатика багыты боюнча профилдери, экономикада колдонмо информатика, банк ишиндеги маалыматтар системасы, акыркы интернет технологиялары жана башкаруу багыты боюнча профили, бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит профилдер. Ушул жогоруда айтылган багыттар профилдер боюнча адистерди бүтүрүп келе жатат. Эми факультеттин негизги өзгөчөлүктөрүнө бир аз токтолобуз. Биздин факультетте ушул жогоруда айтылган багыттарды кесиптерди чыгаруу үчүн курамы боюнча дагы
сапаттык курам боюнча дегенде биз азыркы убакта 2 экономика илимдеринин доктору, 20 экономика кандидаттары эмгектенишет. Ал профессорлук окуучу курамдагы Кыргызстандагы жана чет жактагы окуу жайлар, жогорку алдыңкы окуу жайлардан стажировкадан өтүшкөн, квалификацияларын жогорулатып берип иштеп жатышат. Ошондой эле окутуучуларыбыз азыр ар бир предмет боюнча алдыңкы инновациялык технологиялык методдорду колдонуу аркылуу сабак өтүшөт. Ошондой эле дагы бир өзгөчөлүгү экономика багыты боюнча багыты эл аралык профессионалдык аккредитациялык коомдун Казакстан НАР деген уюмунан аккредитациядан өткөн. Ошондой эле бизнес информатика жана логистика багыттары улуттук аккредитациялык уюмдан аккредитациядан өткөн. Башка багыттардан даярдашат. Ошол убакта биздин факультет алыскы жана жакынкы чет мамлекеттеги алдыңкы жождор менен тыгыз байланышта. Мисалга ала турган болсок, биздин факультеттин студенттери мына былтыркы окуу жылында Түштүк Корея мамлекетинин 2 студенти ушул мамлекет боюнча барып окуп келишти. Кытай мамлекетинде 2 студентибиз барып окуп келди. Россия мамлекетинде Урал мамлекеттик экономикалык университетинде 10 студентибиз барып окуп келди мамлекет боюнча. Польша мамлекетинде политехника Шлёска деген университетинде бир окутуучубуз, бир студентибиз барып, ушул мамлекет боюнча окуп келди. Кузбасс жайланышкан политехникалык институтуна бир окутуучубуз барып, 6 ай мамлекет боюнча стажировкадан өтүп келди. Ал эми биздин бүтүн окуп аткан студенттерибиз практикалык жактан дагы шаарда жайлашкан баардык ишканалар менен келишимдер түзүлгөн, практика убактарын бекер ошол ишканалардын келишиминин негизинде өтүшүп, азыркы убакта ошол Кыргызстанда жана Кыргызстандын жакын чет мамлекеттеринде өздөрүнүн бүткөн багыттары боюнча иштешип, ошол коомго салымдарын кошуп келе жатышат да. Демек биздин негизги максатыбыз азыр факультетибизде азыркы рынок талабына жооп берген компетенттүү IT экономисттерди даярдоо болуп жатат. Мына ошол даярдаш үчүн баардык материалдык техникалык базабыз заманбап технологиялар менен, техникалар менен жабдылган. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, мен сөзүмдүн аягында айтып кетерим, сиздер биздин факультетке келип тапшырсаңыздар эч өкүнбөйсүздөр. Демек Кыргызстандын коомуна, экономикасына пайдасы тийген алдыңкы адистерден болуп бүтүшүңүзгө биз толук түрдө жооп бере алабыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сиздерди биз күтөбүз. Рахмат. Урматтуу абитуриенттер, урматтуу колледж бүтүүчүлөр, кесиптештер. Биздер университетибизде эң чоң факультеттердин бири автоунаа жана тейлөө технологиясы факультетинин деканы Болот Тастаевич азыр байланышта болуш керек. Болот Тастаевич факультет жөнүндө кыскараак маалымат берсеңиз, анан кийин биз суроо койсок. Болбосо микрофон ачып бериңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар? Урматтуу быйылкы 2020 жылкы абитуриенттер, сиздерди Ош технология университетинин ачык эшик күнүнө байланышка чыкканыңыздар үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Мына бүгүн биз дагы азыр Ош автоунаа факультетинин бир канча бизде 3 багыт боюнча негизде жүргүзүлөт. Бул транспорттарды иштетүү жана туруктуу технологиялар кафедрасында 2 багыт боюнча даярдалат. Бул багыттар жол коопсуздугун уюштуруу, андан кийин транспорттагы таможенндук жумуштар и жүктөрдү ташууну уюштуруу кесиптери даярдалат бул багыт боюнча. Но мен негизги дагы айтарым, бул багыттар демонстрация кыла берсин. Бизде бир канча азыр сүйлөөчүлөр бар экен. Камераны бизге буруп койсоңуздар болобу, сураныч. Биз коллеждин бүтүрүүчүлөрү менен жолугушуп аттык эле. Ошолор азыр толук
информацияны дагы угушту транспорт багыттары боюнча. Андан кийин бул Кыргызстан тоолуу аймак болгондуктан 95% болгондуктан бул транспорт негизги экономиканын негизги тамыры болуп эсептелет. Бул кан тамыр. Ошондуктан Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүү транспортко байланыштуу. Урматтуу коллегалар, бизде бүтүрүүчүлөрдөн да сүйлөйбүз деп аттелатан эле. Уруксат берсек болобу ошого? Siz hazır abituriyentlerime жолугуп жүргөн экенсиз да? Азыр мына сөздү берейин ошол быйылкы бизге тапшыруучуга. Саламатсыздарбы? Мен ушул окуу жайды бүтүрүчү. Жашым 50-де. Жашым 50-ге чыкты. Mikrofon. Онлайн коймо. Болот тастайсыз мына Маскасын чечпесин. Oldu sayısı açık konular. Tamam konuştuk. Uzay mikrofon. Açık oradan da mikrofon konuşuyorlar. Mikrofonu, Molotof'ta mikrofonu candırıp alınızca. Baştan Саламатсыздарбы? Мен Максат Бедербек ушул колледжди бүтүрүүчүмүн. Жашым 50-де. Келечекте ушу жогорку билимдүү болсом деген ниетим бар. Ушу сиздердин Ош технологиялык университетине тапшырып жогорку билим алсам деген ниетте турабыз, Кудай кааласа. Азыр эми өзүм иштеген жерим цемент заводдо иштеймин. Катардагы эле жумушчумун. Ошондуктан сиздерге тапшырып жогорку билимдүү болсом деген ниеттемин. Саламатсыздарбы? Мен Боркоева Насипа. Ушул колледждеги Калмамат уулу Бекмамат деген студенттин бүтүрүүчүнүн апасы болом. Мен уулум ушул 9 класстын көлөмүндө тапшырып бүтүрүп атат быйылкы жылы, азыркы мезгилде. Эми ошону жогорулатуу максатында сиздерге тапшыртып, билимин жогорулатсам. Саламатсыздарбы, урматтуу агайлар. Ош агроэкономикалык колледжинин бүтүрүүчүсүмүн. Мен бул жерде техник механик бөлүмүн бүтүп атам. Бул жерди мен бүтүп, Оштууга высшее образование тапшырайын деп атам. Кудай кааласа, Ош технологиялык университетинин студент болуп калышыбыз мүмкүн сентябрда. Мына урматтуу коллегалар, кыскача болсо дагы жолугушуп өткөрдүк. Ийгилик каалайбыз. Рахмат. Рахмат, улуттуктар, сизге ишиңизге ийгилик болсун. Урматтуу абитуриенттер, урматтуу мектеп бүтүүчүлөрү, кесиптештер, ата-энелер, билесиздер, биздин Кыргызстандагы жогорку окуу жайлар Европалык стандарт менен 3 басчычтуу билим берүү системасы өткөнбүз. Ошол жанагы Кыдырмаш башында айтты, башка окуу жайларда дээрлик жок келсе, түштүк Кыргызстандагы 2 гана окуу жай бар. Анын ичинде биздин окуу жайда магистратура деген атайын бөлүм ачылган. Ал жерде азыр магистранттар окуп билим алып атышат. Ошол магистратура бөлүмүнүн башчысы, филология илимдеринин доктору профессор Дээрим Абдигеновна Атакуловага кезек берели. Атакулова Абдигеновна, кыскачараак ошол магистратура боюнча кыскачараак маалымат берсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү ачык эшик күндөрүнүн катышуучулары. Биздин университетте окуунун жана ректорубуз белгилеп кеткендей, негизги артыкчылыктардын бири бул окууну магистратурада улантуу мүмкүнчүлүгү. Баарыбызга белгилүү болгондой, магистратура бул 2 баскычтуу билим берүү системасындагы жогорку академиялык даража болуп эсептелет.
Магистратураны аяктоо бул бүгүнкү күндө мезгилдин талабы. Баарыбыз муну жакшы билебиз. Биздин окуу жайда биринчи жолу түштүк региондо бир нече багытта магистратура бөлүмү ачылган. Магистратура бөлүмү жогорку квалификациялуу адистерди даярдап келүүдө. Угуп атабы? Биздин бүтүрүүчүлөр угуп атабы? Бүгүнкү күндө биздин бүтүрүүчүлөр өлкө аймагында алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрүндө тандаган кесибин аркалап үзүрлүү эмгектенип келип жатышат. Белгилеп кетчү нерсе, биздин бөлүмдө жалаң гана илимдин кандидаттары жана илимдин докторлору эмгектенет. Алардын ичинде Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын академиги, Кыргыз Республикасынын илимине жана билим берүүсүнө эмгек сиңирген ишмер, эл аралык жана республикалык инженердик, педагогикалык, экологиялык академиялардын академиктери жана мүчө корреспонденттери бар. Магистранттарды даярдоодогу окуу мөөнөтү күндүзгү бөлүмүндө 2 жыл жана сырттан окуу бөлүмүндө 3 жыл. Магистратура бөлүмү негизинен 13 багыттагы 15 адистик боюнча иш алып барууда. Азыр слайдда токтопсо болобу экен, жанагы адистиктерди мен кайталабай эле коеюн. Адистерди даярдоодо окуу процесси жана жаңы технологиялар, интерактивдик доскалар, лабораториялык жумуштар, виртуалдык ушулдардын негизинде өткөрүлөт. Мен кыскача азыр магистратурада окуунун артыкчылыктарына токтолуп кетким келет. Биринчиден бул тандап алган адистиктер боюнча тереңдетилген билим алуу мүмкүнчүлүгү жана мен белгилеп кеткендей бизде жалаң гана илимдин кандидаттары, докторлору сабак берет. Экинчиден бул илимий изилдөөчүлүк иши менен алектенүүдөгү мүмкүнчүлүк алуу. Магистр деген жогорку академиялык даража, магистрдик диссертацияны ийгиликтүү негизинде гана ыйгарылат. Үчүнчүдөн бул магистрлик даражасына ээ болуу эмгек акынын жогорулашы, жетекчилик кызматтарга жана престиждүү жумушка орношуу үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөрдү ачып берет. Кийинки артыкчылыгы бул магистратурада окууда магистранттар педагогикалык компетенцияларга ээ болушат. Бакалаврлардан айырмаланып, алар өндүрүштө гана эмес, жогорку окуу жайларда, лицейлерде жана орто мектептерде иштөө үчүн окутуучулук тажрыйба алышат. Анан эң негизги артыкчылыгы бул магистрлик диплом эл аралык билим берүү стандартына туура келет. Биздин дипломдор менен каалаган чет өлкөдө эмгектенсе болот. Азыр мен убакыт албайм, негизги артыкчылары ушулар. Биздин окуу жайга кош келиңиздер демекчибиз. Биз сиздерди күтөбүз. Рахмат. Рахмат, Мейрам Бегимовна. Урматтуу колледждин бүтүрүүчүлөрү, урматтуу ата-энелер, мектеп бүтүрүүчүлөрү, биз бүгүн ат чыгыш күндөрүн улайбыз. Суроолор болсо кол көтөрүп койсоңуздар, же болбосо бизге бул жерге чатка смс аркылуу берсеңиздер, биз силерге сурооңуздарга биринчи суроо төмөндөгүдөй келген. Университеттин өзүнүн колледждин бүтүрүүчүлөрү тапшырган болсолар кандай артыкчылыктар берилет? Мен азыр очный бүттүм, заочный тапшырсам контракт канча болот деп суроо келген. Саламатсыздарбы? Бул суроого төмөндөгүдөй, бул кайсыл адистикти бүтсө колледжде өзүнүн профилине, тиешелүү профилге тапшырса, күндүзгү окуу бөлүмүндө тапшырса 2-чи курска отурат, ал эми сырткы бөлүмгө тапшырса 3-чи курска отурат. Ал эми контракттын суммасы бул ар бир адистиктердики күндүзгү окуу бөлүмү боюнча 30 миңден 32 миңге чейин. Тактап кетсе, ошол кайсыл адистикти айтса, ошол биз маалымат берет элек. Ал эми өзүбүздүн колледждин бүтүрүүчүлөрүнө биз мындай артыкчылык өзгөчөлүктөрү бар. Өзүбүздүн мындай жеңилдетилген түрдө окууга кабыл алуу мүмкүнчүлүктөрү. Бюджетти Рахмат. Бюджетти деп сурап атат. Бюджетти деп сурап атат.
Урматтуу бүгүнкү ачылыш күнүнө катышуучулар, урматтуу колледждин бүтүрүүчүлөрү, мектептин бүтүрүүчүлөрү, ата-энелер, сиздердин башка суроолоруңуздар барбы? Суроолоруңуздар болсо бизге кат түрүндө калтырсаңыздар, себеби биз азыр катышуучулардын саны аябай көп болгонуна байланыштуу ар бириңиздердин баягы суроолоруңуздарга маани бере албай атабыз. Эгерде менде суроо бар деп кат жүзүндө үйрүп алгандар болсо, сиздер ошол кол көтөрүп койсоңуздар, сиздердин микрофондоруңуздарды биз жандырып, сиздер сурооңуздарды угарбыз. Суроолоруңуздар болсо. Aziz karab oturup, ana yok. Yakında oturmadı. Kol götürgenleri karab oturup. Бул жерге соттамактарга мени WhatsApp суроо келиптир. Суроо төмөндөгүдөй. Бийинки жылы пандемияга байланыштуу документтерди кандай кылып сизге жеткирип беребиз, же болбосо кандай кылып тапшырабыз дейт. Быйылкы пандемияга байланыштуу окууга тапшыруу жылдайга караганда бир өзгөчөлүктөргө ээ. Эгер ошол гранттык же контракттык бөлүмдө ошол жогоруда айтылып кетилгендей, ошол баягы сайттарга катталып, студент болуп катталгандан кийин сиздер ошол 10 күндүн ичинде ошол баягы белгиленген документтердин тизмесин силер толуктап, ошол биздин университетке келип жеткириптер керек. Мен толуктап коеюн. Анан эми мына мектептин бүтүрүүчүлөрү, 9-класстын бүтүрүүчүлөрү, 1-класстын бүтүрүүчүлөрү биз быйылкы жылы онлайн режимде кабыл алабыз. Аттестаттын орточо баллын негизинде гана кабыл алабыз. Колледждин бүтүрүүчүлөрү онлайн маектешүүнүн негизинде биз университетке кабыл алабыз. Анан документтерди кийин мүмкүнчүлүк болгондо ва документтин оригиналдарын мүмкүнчүлүк болгондо өзүңүздөр тапшырып койсоңуздар болот. Рахмат. Рахмат. Дагы бир суроо келиптир. Мен ITL Өзгөн институтунан факта статистиканын бюджет негизинде кызыл диплом менен бүтүп жатам дейт. Сиздерге окуумдан карамастан бюджетке отура аламбы деп суроо келиптир. Эгерде бул суроого жооп, эгерде ошол колледждин диплом менен тапшырса, анда бюджеттик негизге отура албайт. Азыркы суроо берген бүтүрүүчү бюджеттик негизге тапшырыштын сөзсүз жалпы республикалык тестөөлөрдүн жыйынтыгы болуш керек. Ал жыйынтык баягы босого балдан жогору болуш керек. Дагы суроо келиптир. Эмгектер менен камсыздоо адистиги боюнча контракт жөнүндө кеңирээк маалымат берип койсоңуздар дейт. Энергетика факультетинин контракт боюнча маалымат бизде 3 адистик боюнча контракттын суммасын айтып коеюн. Агроинженерия деген багыт боюнча 31.900, электроэнергетика жана электротехника багыты боюнча 32.832, ал эми жылуулук энергетика, жылуулук техникасы багыты боюнча 30.314 сом контракттын суммасы. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, урматтуу абитуриенттер, суроолоруңуздар болсо дагы сиздерге мүмкүнчүлүк берели. Суроолорду ушул бизге жазуу түрүндө калтырсаңыздар аябай жакшы болот, ыңгайлуу. Себеби азыр катышуулардын саны аябай көп. Билесиздер, бул Zoom программасында урматтуу бүтүрүүчүлөр, бул ачылыш күнү бир гана бүгүн эмес. Кудай буюрса дагы 2 күндөн кийин дагы атайын мектеп окуучулары үчүн дагы өткөрүлөт. Башкача айтканда ушул официалдуу түрдө кабыл алуу эрежеси башталганга чейин мында ачылыш күндөрү күн сайын өткөрүлүп турат. Бул сиздер боюнча кенен маалыматтарды берип турабыз. Ошондо дагы өзүңүздөрдүн даярдаган суроолор болсо, кызыккан окуу жай боюнча маалыматтарды бергиңиздер келсе, ошондо жазуу түрүндө видео WhatsApp аркылуу бизге кенен маалыматтарды алсаңыздар болот. Мен азыр урматтуу кесиптештер, урматтуу бүтүрүүчүлөр, ушу менен бүгүнкү ачылыш күндөрүн жыйынтыктайбыз. Баарыңыздарга катышып бергениңиздерге чоң рахмат.
Оштуға келдіңіздер, Ошту дайыма сіздерге ешік ашық. Рахмат барыңыздарга. Uyuşturuculara da rahmat. Ama kadın takışacağım, bu dönem kısım var ya, ben Özbekistan.